Кутман кечиңиздер менен ардактуу көрөрманым. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында жуманын ишемби күнүндө кайрадан эфирден амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө мамлекетибиздин ичиндеги кичи мамлекеттин өзгөчө бир мүнөттөрүн сиздерге тартуулаганга аракет кылмакчыбыз. Кызматыңыздарда ар дайым сиздерди сүйүп урматтаган Айзада Жамгырчиева болмокчу. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе алдыңкы бир саатыңызды бизге бергенди унутпаңыз. Кош келиңиздер долбооруна. Кош келиңиздер. Ардактуу көрөрманым, бүгүнкү кереметтүү кечте дагы кайсыл үй бүлөнүн бейнесин ачып бересиздер деген сурооңуздарга тезинен жооп берүүгө уруксаат этиңиздер. Кош келиңиздер теле долбоору бүгүн бизде кадырман конокторубуз тууралуу айта турган болсок, 3 кыз, 2 уул, 3 неберенин бактылуу ата энеси, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы Назми Байзакова жана ошондой эле Талант Чокоевдун үй бүлөсү тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз. Анда эмесе биргеликте тосуп алалы. Келиңиздер. Кош келиңиздер. Рахмат. Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар? Эң сон. Маана жакшыбы? Албетте. Биздин программабыздын шарты боюнча үй бүлөңүздөрдөгү эч кимге айтылбаган сырларыңыз менен баардык КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалынын көрөрмандар менен бөлүшкөнгө даярсыздарбы? Даярбыз. Албетте даярбыз. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анда эмесе төрүбүзгө өтүп берсеңиздер болот. Кыргыз маданиятынын отличниги ырчы Назми Байзакова жөнүндө жакындарынын оозунан угуп көрүүнү чечтик. Ал эми ага чейин Назми Байзакова жана Талант Чокоевдун кичи мамлекетине саякат. Алгач эле экөөңүздөр баш кошкон күндөн канча өттү десек, аябай көп деп жылмайып жооп беришет. Бири-бириңиздерди кантип эркелетип айтасыздар деп сурасак, биз эми чоң ата, чоң эне болуп алып, ээрип эркелөөдөн деле уялабыз деп жооп кайтарышты. Ал эми алдыңкы пландар боюнча жакынкы аралыкта неберебизди сүннөткө отургузууну көздөп турабыз дешет алар. Айтор өзүңүз күбө болгондой, бактылуулар өмүрүнүн башкы байлыгы бул 5 баласы, неберелерине арнап койгондой. Талант Чокоев 1969 жылкы, Назми Байзакова 1978 жылкы. Ортодогу айырма 1 жыл эмес 9 жаш. Туулуу өскөн жерлери Талант агабыздыкы Токтогул районунун Жетигин айылы. Назми айымдыкы Ысык көл облусунун Балыкчы шаары. Жылдыздары Жаачы жана Жылаан. Бир жоголуп кетип, бир нече жыл мурун экинчи дем алып ырчылыкка кайткан Назми айымдын башкы мотиватору чыгармачылыкта дагы күйөөсү. Азыр жада калса күйөөсү аялы дуэт жаздырышкан. Айтор өзүңүз байкагандай, Назми Байзакова бакытым тоодой деп ырдаганынын себеби үй бүлөсү болсо керек. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе программабызды баштайлы. Бысмылда дегенде эле бүгүнкү столубузда отурган маңдайыбыздагы өзгөчө шайыр инсандарды тааныштыруудан баштасак, Талант мырза, сизден баштайбызбы же Назми айым өзү колуна алабы? Келиңиз, анда микрофонду алып, бүгүн бизде кимдер келди, сиздерди колдоп тааныша кетели. Бул жерде менин өзүмдүн сүйүктүү кайнэжем, Таланттын бир тууган улуу эжеси, атын айта албайм. Гүлмира. Өтө уймандуу экениңизди мына ушул жерден бир көргөзүп кетейин дедиңиз окшойт бүтүндөй Кыргызстанга, Анан сиздин оң жагыңызда мен бир тууган агам, Канат. Канаттын жанында оң тарабында мен сүйүктүү курбум, элдин баардыгы тааныйт, Эльмара. Эльмаржа, кош келиңиз. Жана ошондой эле Эльмаранын оң тарабында менин маңдайымда ошондой биздин эң жакын досторубуз, досубуз Рыспек. Аяштасынын жанында менин биздин кичинекей үй бүлөбүздүн атаманы, ушу кыздан биздин үй бүлөдөгү аба ырайын баарды көз каранды Алима. Алиман, кел. Жана Альбина. Алима болсо 2-класста, Альбина 5-класста. Альбиначка биздин ушундай жароокер, биздин боорукер, ушундай биздин бар, мен жокто папасына чай коюп берип, ушу бүт барын карап, үйдүн кожойкеси мен болбогондо, Альбиначка. Кош келипсиз, Альбина. Анан жаныңыздагы Томпойгон мырзаны тааныштыра кетпейсизби? Унутуп калдыңыз окшойт да. Томпойгон мырза менин жолдошум, өзү ошол Токтогулдун кулуну, Талант Чокоев. Талант мырза, кош келипсиз. Бүгүнкү студиябыздан сизди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Талант мырза, сиздердин эң алгачкы жолуккан күнүңүздөр эсиңиздердеби? Алгачкы жолукканыбыз 96-жылы кафеде иштеп жүрүп. Токтогулдардын баары эле ырчы болот го.
Анан багы деп бир мактап койдуңуз. тумпочкага бардыгы ырдай беребиз анан ошентип окат кылып кыргызча айтып атпайм кемпирлерче. Анан кечкисин ошо кафелерде да бош жерге солистка болуп келген. Ошондо таанышканбыз. Ошондо жактырып, ошо менен кубалап жүрүп акыры жетип, Кудайга шүгүр жакшы жашап атабыз. Балдарды чоңойтуп атабыз, кыздарды чоңойтуп атабыз. Чоң ата, чоң эне болуп дегендей. Канча убакыт кубаладыңыз? Көп. Аны эстесем ыйлайм анда. Бир ыйлап бериңизчи эфирде. Ыйлаганыңызга бир ортоктош болобу. болобу. Ошону көбүрөөк айтсаңар ыйлап берем деп өзүм араң турам. Боюнча мен Аяш айтып берсем болобу? Келиңиз Элмара. Канча убакыт мен Аяшым Назминин аркасынан жүрдү. Назмиге жетиш үчүн талант Аяшым менин, биздин дагы 5-6 досторубуздун көңүлүн алып жүрдү. Ар бир жаңы жылда 8 мартта башка майрамдардага бизди конокторго чакырат. Эптеп эле Назмини бизден сууруп чыгыш үчүн. А биз Назмини кой бергибиз келбейт. Анткени бизде концерт, иш-чаралар бар. Буг ишини кой бергибиз келбейт. Аяшым анан келип бизден суранат, кой берип койгулачы деп. Белектерин алып келет, чоң аппак жумшак оюнчуктарын алып келип берет. Ошентип отуруп араң жетти деп айтсам эч жаңылышпайт. Туптуура айтып атабы? Коштолосуң. Туура. Бирок жеткенден буларга жолотпой койдум бир 2 жыл. Жеткенден кийин кайра өчүн албадыбы? Дос кыздардан алыстатып койдуңуз, Өчүн алды. Такыр үйдөн чыгарбай, кызгануу деген мындай болот. Силер мага мындай кылдыңар беле, эми мен Назмини эч жака чыгарбайм деп үйүндө кармап, карап, эч жака чыгарбай концерттик программага кетирген жок. Биз аны туура түшүндүк. Анткени мына ошол үйдө карап баккандыгынын жыйынтыгы мына бул балдар кыздар отурат. 2 жылга чейин вообще жолотпой койдум. Эч кимсимен. Шайтаңдабай жүр деппи? Жок, потому что булар көнүп калыптыр да. Үйдө отурасың, үйлөн, үйдө отурсаң эле түнкү саат 11 чалып, келбейсиң биз дес, отурабыз. Досум дейт. Элмаралар бир бардым. Чыгармачылыктар вообще айтам, досторун айтам да. Бир бардык, 2 бардык, 3 бардык, мындай карасаң жумасына 2-3 жолу бара берчү дейсиң. Кой дедим да. Эми сен аял бол. Токтот дедиңиз. Токтотту. 2 жылга чейин бардыгы жаман көрүп түштү, бул эмне деген көөгө тийген деп. Анан 2 жыл өткөндө как раз Элмара бар болчу, Мирлан бүт досторун чогулттум дагы бир концерттен кафеде. Анан айттым. Эми силер капа болчусуңар. Биз шоу бизнестен алып кетти, жаман күйөө экен. Мен просто той эчкини үй эчки кылып коеюн дедим депчи. Үй эчки болду, бирок негизи той эчкиси эркин жүрүп коюп калган да. Үй эчки кылып коюп анан бурага кайра кошуп койдум. Эсиңдеби? Элмарага. Анткени капа болуп алат дедим. Силерден ажыратайын деген оюм жок. Просто той эчкини үй эчки кылдым да. Анткени баа короонун ичинде кармасаң, аябай кесипкөй инсан экенсиз. Көлүп кайра келип анан кийин чында улам эле 2 күндөн эле керешке эмеден забордон секире качып атсанан анан байладым, бактым. Биринчи күндөр заборду бийигирээк кылып анан түшүрүп келип анан заборду алып койдум кийин. Той эчкини үй эчки кылышты да 2 жыл кеттиби? 2 жыл кетти. Анын ортосунда тиги бала багышка туура келди дегендей. Анан чыгармачылыгына кайрап келип таштап койдум, анан таштап койгондон кийин бул уже үйүнө эле бара берди. Үйгө эле бара берди экен да. Ооба. Тоодан алысыраак кылып койдум. Жакшы. Тоого жармашкан тырмактарын алып койдук, эмне кылат? О, жанагы канаттууну кармап учуп кетпесин, канатын кырып койсуң го. Ошол сыяктуу эле болуп калат экен да. Анан ошо арча жыттатып койдум, анан келе баштады кайра. Анан айттым капа болбогула да, ошондон бери кайра мени сүйүп жүрүшөт го. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот.
аппараттын жардамы менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ардактуу телекөрүүчүм, эфирде кош келиңиздер. Теледолбоору өз сапарын улантып жаткан учуру бүгүн бизде кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы, биз сүйгөн, сиздер урматтаган Назми айымдын үй бүлөсү тууралуу кеп кылып жатабыз. Мындайча айтканда, эми албетте кыргызда күйөөсүнүн, жолдошунун фамилиясы менен айтат экен, Чокоевдордун үй бүлөсүнө мына ошондой сапар. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү эфирибиз өтө шаңдуу жана ошондой эле позитивдүү нотада уланып жаткандыгын байкап жатат болуш керексиздер. Назми айым, айта кетсеңиз, алгачкы көргөндө качан жакшы көрүп калдыңыз? Канча убакыттан кийин көргөндө эле жакшы көрүп калдыңыз? Талант мырза көрүп эле сүйүп калдым деди. Башында деген негизи экөөбүздүн айырмабыз 9 жыл. Анан деген ушул могул социалдык баракчалардан айтып калышат да, аябай эле улуу экен депчи. 9 жыл деген норма болуш керек. Көп да эмес, аз да эмес. Анан башта көргөндө бирок албетте бул мен үчүн таке брат болчу. Таке брат кандайсыз деп жумушта иштеп жүргөндө ошондой мамиледе болчубуз. Анан кийин да жолукканда дагы о деп баягы учурашып, анан баягы экөөбүз тамактанып калдык, сүйлөшүп калдык, турмушун айтып берди, чыгармачылыгыма баягы суроо жооп болуп отуруп калып эле, анан дагы чалып калды. Ошентип албетте баягы жүрөктү багындыра алды. Ошо мүнөзү менен, шаярдыгы менен, камкордугу менен. Анан ошентип турмуш куруп калдык. Өзүм да стерелесим да. Атап турбайсызбы жүрөккө, Таам айлап туруп бир Назми айымды аткан экенсиз, Айта кетиңизчи, эң алгачкы билген белеги сизге эсиңиздеби? Талант мырза романтикпи өзү негизи? Аябай романтик. Негизи ушунча көп сонун белектерди ар дайым белек кылып келаткан. Бул биринчиси күтүүсүз жерден сапар экөөбүз ырдачыбыз, анда бир жакта жаңы жыл, жок, мартта корпоративде бир жакта ырдап калдык. Анан каяктасыңар деп сапарга чалып, билип алыптыр дагы, эшиктин алдына келиптир. Эң сонун чоң мамалак белек кылып, сонун шариктер, жүрөкчөлөр, открыткалар менен тосолгон да, ошондо бир. Андан кийин экөөбүз турмуш кургандан кийин ар дайым сонун мындай сонун белектерди, сюрприздерди кылат. Анда өзгөчөсү бул менин туулган күнүмдө Эльмара билет. Ошондо 3 жыл болуп калды, 3 жыл болуп калды. Ошо бардыгын барып, Эльмара жумушта болсо КТРге келип кетип, башка жакка барып, радиолорго чейин барып, көчөдө филармонияга чейин барып, бардыгынан. Ошого бир жума убакыт коротуп, баарыбызды ырдатып, бийлетип, сүйлөтүп, ошону барып монтаждап, өзү барып ыр жаздырып, анан мына ошону Назминин туулган күнүндө белек катары көрсөткөн. Анан аяшымдын ушундай романтик экенин билиш керек. Бир Назмиге ошондон бери тартуу кылган жумшак оюнчуктарынан бир дүкөн курса болот. Анан аяшымдын романтик экенин мындан да билебиз. Машиненин ичи бүт майда жумшак оюнчуктар болчу. Машина ичи башынан аягы, арты, ар бир руль, кармаган рычаг, бүт бардык жерде жумшак оюнчуктар. Анткени өзү жумшак адам, ошондой кооздукту, романтиканы жакшы көрөт. Машинесинин ичинин баары ошондой. Анан азырдагы ушу Талант аяшымдын үйүнө барсаңыз, үйүндө өз кол менен жасаган жайлоолор, үйлөр, оюнчуктар, бүт мындай чыгармачылык менен мамиле кылып жасаган кооздуктардын баардыгын көрөсүң. Өзүңүз негизи баягы мырза болсоңуз дагы мишкаларга аябай жакын экенсиз да, Азыркы учурга чейин эле мишка берип келатасызбы? Же өзүм эле мишкамын деп мишканы берүүнү токтотуп койдуңузбу? Ал убакта жанагы народный магазиндерде автоматтар бар эле го. 10 сом, 20 сом сала койган, утуп алчумун.
постоянно 3-4 утуп эле машинеме кичинекей сайып берип 80дей беле анан бул жок кылган. Мен анычы, мен андайга жокмун да. Машинесине биринчи жолу отурсам эле жана кол кармайбыз го машинада кармагычтар. Ошактан өтүп 2ден 3төн кичинекей Анткени батпай калган да мен күзгүсүндө такып ончуктар. Анан отурдум да мынтип карап анан билдим ошолдо жан дүйнөсүн билдим да. Жумшак экендигин, жумшак анан ошо бала кыял экенчи анан карап туруп анан айттым. Талант менин биринчи условием биринчи айт. Ушун бардыгын чогултуруп жок кылчы кичинекей балдарга белек Мен каяктан билип калып жумшаптыгымды мойнума минип алганча ошо уйгушкан карматтан билген турбайсың сен. Анан 2 пакет чыккан иштесип, 2 чоң пакет чыккан бир машинеден. Качпырлы бар болуш керек алардын. Ошонун арасынан бир кичинекей маймылы бар да. Мындай жат кылат да, эмне эмеси менен анан ошону сен жок муну тийме деп дагы эле бар ошол маймыл. Ал маймылды Назми айымдан да жакшы көрөт окшойсуз да. Жок, күчүк. Кичинекей эле жаткан. Магниттик оюнчук дем ал. Машинеде жүрөт быйыл ошондо 14 жыл болду. Ардактуу көрөрман, мындай кызыктуу окуяны такыр уккан эмесмин өзгөчө. Талант Мырзанын оозунан угуу дагы өзгөчө. Өзүм айтсам жамандап, мындай тура эмес айткандай алдап аткандай умокмун да өзү турат. Күчүктүү аты барбы ошол 14 жылдан бери досуңуз болуп келген? Ал просто как талисман деп коюп койгом ошол. Жанымда жүрөт, машинемден эч жака чыкпайт. Кирдеп калса жууп кайрап кирип коем. Кургайт. Урматтуу телекөрүүчүм, көбүлтүр экранда кош келиңиздер толбоору КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында сиздер үчүн кызмат кылып жатабыз. Ар бириңиздерди экранга жакын келиңиздер дейбиз. Биз болсо бүгүн Чокоевтордун үй бүлөсү тууралуу кененирээк сиздерге айтып бергенге аракет кылып жаткан учурубуз. Гүлмира айым, Назми айымдын кайнэжеси болот. Айта кетсеңиз, иниңизди сиздей билген инсан жок болуш керек. Бала кезинде өзү дагы шайыр экен. Кызыктуу окуялар көп болсо керек. Айта кетсеңиз. Рахмат. Талант ошо өзү атына жараша кичинекейинен таланттуу бала болуп чоңойду да. Ыр гашыктуу болчу кичинекейинен райондук кароо сынактарга карындаштарын ээрчитип алып ушул жүрчү дайыма. Ошо чыгармачыл жакка жакын болгон үчүн булар Назми экөө табышып калып, экөө бири-бирин түшүнүп калды деп ойлойм да. Ошо кичинекей бир аккордеону бар болчу, ошону көтөрүп алды кичинекейинде жүрчү. Ошо анан кийин комузга үйрөндү, ушу көп деле музыкалык аспаптарды ойнойт го өзү. Атабыз мандалин ойночу. Ошондо ойнодук. Атам өзү математик мугалим болчу, мандаринди ойноп, ал дагы бир аз ушундай юморго жакын шайыр адам болчу. Анан ошо атам жакты тартып калса керек, ошол анын музыкалык аспабын алып бул ойноп, ушундай көп жагынан таланты бар бала да. Анан актерский чеберчилиги да бар болчу ошо. Айта кетиңизчи. Ошондой бир кызык окуя, анда 1-класспы же 2-класспы билбейм. Мен апам бизде ал убакта балдарды какус-кукус кылып коюшчу эле го. Ата-энелер эми азыркы балдарды антип уралда албайсың. Анан бизде апам бир нерсени туура эмес кылсак баарыбызды урушуп келип, катарыбыздан уруп сабап кирчи да. Анан таланга келгенде эле бир күнү эле жатып калыптыр жерде. Жок баягы адамчы өлмүш. Баарыбыз коркуп кеттик да, биз деле андай нерсени күткөн эмеспиз. Урайын деп атканда эле. Урайын деп атсак эле жок, нары барып эле жатып калыптыр да, нары жакка барып эле. Анан баарыбыз коркуп, анан өзү дагы мынтип калды. Эмне болду? Биз да баарыбыз тегеректеп калдык да. Бир аздан баа деп кыйкырып тура калса болду. Качып кетип калды, тогок жеш керек. Анан качып кетип калып, ал апам урганын да унутуп, бардыгын унутуп, ушундай кызыктуу нерселер көп болчу. Ишылса кургак чыкчы да, Судан кургак чыкчы. Ошондой. Талант мырза, сиз ырдай турбайсызбы? Бир талантыңызды көрсөтүп азыркы учурда биздин көрөрмандарга акапелла ырдап бербейсизби? Асанкалы Керимбаевдин бир ырынан бир куплет ырдап калып өкөлөп. Биз жүргөн айлуу түн кайда, биз үзгөн жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп
өнүп койчу бир кайра. Бир куплет. Азаматсыз. Ооба. Көрсө сиздин чыгармачылыгыңыздын өркүндөп азыркы учурга чейин клип тартып, кыргыз эстрадасында дагы деле өмүр сүрүп келе жаткандыгыңыздын бирден бир сыры бул Талант мырзада окшойт. Албетте. Чыгармачылыкты сыйлап, урматтаган үчүн. Талант мырза, мындай суроо болсун. Эгерде Назми айымга арнап бир ырды ырдап бер десе, кайсыл ырдырды айта элеңиз? Ан үчүн өзүм чыгарышым керек да бир. Бирөөнү туурабашым керек. Качан чыгарайын деп Ошого атасыз? даярданып жүрөм. Илхом. Баягы туулган күндөгү видео клиптеги ырды өзүңүз ырдабадыңыз. Ооба, ырдаганбыз арнап. Ошондо сүйгөн Жанагы- жарыма деген ырды эле. Мен сени сүйөт экем, түндөрдө уктай албай. Мен сени сүйөт экем, ыйласам токтой албай. Деп Бул жерден кол чабыш керек, жөн гана карап отура бербей. Кайсыл эле мырза жубайына мына ушинтип, сүйүүсүн билдирип ырдап берсин. Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер теледолбоорунун өнөктөшү, эң сулуу татынакай өнөктөшү Мерим Давлетованын косметологиялык борбору. Эгерде жүзүңүздө маселе болгон болсо, биринчи эле Мерим Давлетованын косметологиялык борборуна кайрылсаңыз болот. Бир гана Кыргызстанда эмес, Азияда, Европадан окуп келген мыкты адистер сиздин жүзүңүзгө кам көрмөкчү. Ар дайым сулуу татынакай болууну кыялданасызбы? Анда биздин өнөктөш сиздин кызматыңызда. Назми айымдын бир тууган агасы дагы отурат. Кош келипсиз студиябызга. Алгачкы жолу күйөө балаңызды көргөн күнүңүз эсиңиздеби? Анан кийин кандай көрүндү эле, кандай баягы ичине күйөө баланы көргөндө көргөздүңүз беле же көргөзбөй эле жакшы кабыл алдыңызбы? Сразу эле жакшы кабыл алдык. Талант дегенде, таланттуу бала экен дедим биринчиден. Бирок Корабль на завеш дейт го. Бирок ошондой экен, таланттуу экен. Анан Романтик экен, анан музыкант, мен өзүм дагы музыкант болуп иштегем да, ресторандарда. Анан кийин деген музыкант дегенде, ырдайт дегенде, биздин балабыз экен дедим биринчиден, экинчиден ушул чыгармачылыкка Назмиге чоң жардам берет дедим сразу. Ошондо биринчи күндөн баштап чыныгында жардам берет да. Көп клиптерге жардам берет, өзүнүн эмелери бар, ырлары дагы бар, жазат. Идеялары көп, ойлору, фантазиясы чоң музыка жактан. Түшүнөт, эң биринчиден түшүнөт да. Өзү музыкант болгон, өзү ырдайт, өзү эметет, бийлейт. Бийлетели анда бүгүн Талант мырзаны, бийлетели бүгүн. Могу жерге чыгарып туруп музыка күйгүзүп. Кайсы музыкага бийлейсиз, Талант мырза? Бийлетебиз, музыканы азыр даяр турса. Анан Назми айымды сиздей билген инсан жок болуш керек азыркы столдо отурган, Бала чагы жөнүндө айтып берсеңиз, кичинекейинде кандай кыялдар бар эле? Эң биринчиден үчүнчү кыз да улуу байкем бар, мен анан карындашыбыз, мен кыз эмес, мен эркекмин дечи да. Анан кийин атабыз келип туруп, көрдүңөрбү меники таш деп туруп момундай баштачы ошо менен. Дайым эркек болуп келчү да. Анан кийин бизден чүк ойноп атса, кечке чыркап чыгып туруп чүк ойночу биз менен. Жанагы чөпүрөктү мындай сулап алып туруп тебез го, пара калып ошондо ойносо, ошону да ойночу. Анан эң кызыктуу баягы мен 6-7 класс болгондо моторка алдым да, мопед. Ошону айтып бере берейин да, уялбайсың да. Уялбайсың да, бир сурап коет. Ошол мопедти жазап, сонун кылып, бензин толтуруп коюп туруп, анан түштө окучумун да, түштө кетип калам. Бул болсо эртең менен окуп келет. Келет дагы мопедти кармай эмне болот, келсем бензин жок, эчтеке жок. Эртеси кайра толтуруп коймарыз го. Кайра келем, кайра бензин жок, ошо бузук мопед, ошо жылган. Анан акырын аңдып турсам, көрсө бул акырын мопедти тышка отурбай, чуркап туруп оталдырып отурду кетет экен. Подружкасын өзүндө жолук мындай кичинекей кыз. 3-чү класс бу, 4-чү класс. Артына подружкасы тоже жолуксан кичинекей, Люда деген орус. Кыз болгон экен да. Ооба. Кечке тебишет экен да, акырын келип койгон экен да. Көчөгө мындай жеткенден кийин өчүрөм да, дур угулбасын деп. Анан сүрөп келем, ор моторка деген, ор сүрөп келе акырын киргизип Укпасын да. Ушул өнөр бар болчу да. Угон кылып кетчи машинелерди. Сиз дагы таланттуу инсан экенсиз да. Талантыңызга ортоктош болуп кетели. Сиз ырдайт экенсиз. Азыркы учурда баягы шерине отургандай эле эркин бир чыгарма аткарып бербейсиз бизге? Макул, азыр гитарамды алып келейин. Макул. Сиз даярданып туруңуз. Сиз даярданганча мен ошол жерде атайын бүгүнкү программабыздын өнөктөшү болгон Smart & Rich компаниясынын чайларын сиздерге сунуп турайын. Келиңиз. Ысык чайдан алып турсаңыз болот.
Ардактуу көрөрманым, айта кетели, программабыздын демөөрчүсү Smart and Rich компаниясы сиздин ден соолугуңузга пайдалуу жана ошондой эле табигый азыктардан жасалган кофе, чайларды сунуштайт. Ар дайым мына ушул Smart and Rich компаниясы менен биргеликте шеринелерде жана ошондой эле чай ичүү үстүндө мына ушул эң алдыңкы компанияны тандасаңыз болот. Ар бириңиздерге жакшы күн каалайбыз дагы. Анда эмесе сиздин чыгармаңызга ортоктош бололу. Кайсыларды аткарып бересиз? Азыр деген мен деген Алыкул Осмоновдун ырын ырдайм. Ошо Назми экөөбүз кичээ кезибизде ошону көп ырдачубыз. Аябай жакшы ырчыбыз ушул ырды. Ырдын аты Музыка. Кеттик анда. Башкаларыбыз дагы ырдап туралы коштоппу? Hoppa. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен анчебем алдан тайып курганда. Музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага, жарым кашык музыка. Берчи мага, жарым кашык музыка. Сагынарым эң аярым, эң кымбатсың музыка. Сагынарым эң аярым, эң кымбатсың музыка. Браво! Азаматсыз, өзгөчө үнүңүз бар экен. Эмне себептерден чоң сахнага аттанууну ойлонгон жоксуз? Назмини даярдаганбыз да ошо үй бүлө менен ушу Назмиге барын берели, таланттын баарын ошого берели, энергиябыздын баарын ошого берели деп анан кийин өзүбүз болсак кырын четинен. Мен ырлар жазып берем Назмиге, ошо ырлар ону менен сөзүмө жаңы жылым, апама ырларды ошо жазып бергенбиз, ошо сахнага бир 20 чакты ыр бар, ошо 20 чактан экөө эле жакты, калгандары жак элек азырынча. Азаматсыздар, таланттуу үй бүлө турбайсыздарбы? Эме мен мынчалык деңгээлде ойлободум эле, бирок үнүм ага аябай жакты. Бул сизге мындайча айтканда кол чабуу болду деп эсептеп кетсеңиз дагы болот. Анан жаныңызда отурган биздин Элимар эжекебизге узаткым келип турат. Сиз бойдок учурунан бери деле тааныш экенсиз да. Бойдок учурундагы сизге айткан сырлардан бөлүшүп кетпейсизби бизге? Бойдок эч ким билбеген. Бойдок учурундагы мага айткан сырлары мындай болчу. Эми Назми да чыгармачылыкка аябай жаш кезинде келди да. Келгенден кийин мен ушу жакшы жигитке турмушка чыксам экен. Анткени баары бир өнөр адамы, анан көп кишилердин арасында жүргөндөн кийин тааныштарың да ошончолук көп болот да. Анан кимдир бирөөлөрдү карап туруп, алардын кайгы капасын көрүп, менде ошондой кайгы капа болбосо экен деп ойлочу да. Анан мен дагы ушу бир жакшы эле жигитке турмушка чыксам экен, мен дагы эл катары үй бүлө куруп кетсем экен. Анан бизде да көп адамдар бар, үй бүлө кургандан кийин ырдабай калышат. Мен ошол жакшы жигитке турмушка чыккандан кийин мен ырдасам экен. Чыгармачылыгым колдосом экен деген эле тилек бар болчу. Анан Назми машина айдаганды аябай жакшы көрөт. Анан ошондо эле биринчи тапкан акчаларына кызыл Volkswagen Passat деген машина алган. Анысы темеле кагычыраган, айланан руль өмүрү кайрылбаган. Гидравликасы жок. Механикалык темеле илагынды келтирген машина болчу. Анан ушул машина айдаган жакшы көрөм. Менде момундай бир машина болсо экен, мен ушул машинеден деп тажады эмес, мындан жакшы машина болсо экен деп аябай кыялданчу. Мына сыр кетишкөнүздү айтпай. Гай кетишкөнү жөнүндө айтып бербейсизби анда? Майы кызматкерлер кантип кармалып деле. Айтып берейин, анткени ал мезгилде сөгүнгөнүңөрдөн бери айтыла деп атат. Эми жашоодо ар кандай нерсе болот. Гаиге бир жолу түшүп калдык. Машинеде Назми, мен Назгүл Насиева үчөөбүз бар болчубуз. Гаи токтоп калды. Анда биз жаш экенбиз да. Азыркы акыл эсибиз болсо, жашынакай туруп документтерибизди көрсөтүп, анан штрафын төлөп кетиш керек да. Андагы биз акылыбыз менен эмнегедир машинени таштап, качып, нар жакта турган чөптөрдүн арасында жатып жашынып калганбыз. Гаилер келип, ким баштады ошол ойду, мисалы? Кыздар билбейбиз, баарыбыз бирдей эле. Булар эч күнөөсү жок, бул менин фобиям. Негизи мен чичкан, таракан, пау эме жөргөмүштөрдөн коркпойм да.
Скоростьтан да коркпойм, бийиктиктен коркпойм, фобия жок. Менин фобиям ГАИ болчу. Маи кызматкерлери, көчөдөн Назми айымды көрүп калсаңыздар тез-тезден токтотуп туруңуздар. Деп коркутпагыла дейсиз. Анан ушул эле окуяны элестеттик машинени токтотуп туруп биз барып чөптөргө жатып калдык. ГАИ келди, карап турду, айтты, бул машинени көрдү да бизде. Алар да мейлим кыздарды уялтпайлы десе керек, биз аябай жаттык, ГАИлер кетти. Канча убакыт жаттыңыздар? 1,5 саат анткени ГАИлер да туруп алды. Кетти. Анан бир мезгилде ГАИ кетти. Макул кеткен турбайбы, үчөөбүз турунуп, бияктарын баарын тазалап, машинеге отуруп, жылсак 10 метр нар жакта күтүп турушты. Кайта кармалуу айтты. Назмини дароо тааныды, мени тааныды, баарыбыз таанып, кыздар эми уят эмеспи. Силер таппай калчу да эмне чөпкө кирип кеттиңер, чоң эле кишилер экенсиңер. Уят да бул дедим, кечирип койгулачы деп анан кеткенбиз. Элмар айым баардыгын эле бетибизге ачып, сонун кылып программабыздын көркүн ачып берип атасыз. Ошол себептен бир суроону сурайын деп атам. Негизи кыргызда айтып коет го, бири жакшы, бири жаман, бир жакшыга бир жаман депчи. Ошол себептен бул үй бүлөдө кимиси жакшы, кимиси жаман? Бул үй бүлөдө ошол Талант Аяшым бир пост жазган, ошол посту эсимде калганда, анан кыргыздарга орусча айтсаң тез түшүнөт деген сөз бар эмеспи? Ошондуктан ушул сөздү орусча айтып коеюн. Посту мындай болчу: муж должен зарабатывать, жена должна быть красивой. Ошондуктан бул үй бүлөдө табышкерибиз Талант Аяшым, сулуулукту жаратып жаткан бул Назми. Сулуулук жагынан алдыда Назми, табышкерлик жактан алдыда Талант, экөө ошентип бири-бирине куп гана жарашкан жакшы жуптар. Демек экөө тең жакшы деп айтайын. Экөө тең жакшы. Ошондо ким жаман деген суроо пайда болот? Ошондо Назми эле жаман. Назми. Аяшыңыз бүгүн азыр эфир бүтөрү менен сизге ошол чай карыз болду окшойт. Назминин жаман жактарын дароо санап берип коембу, факт аргумент менен. Уйкучу. Уйкучу? Туура айтамбы Аяшым? Туура. Ооба, уйкучу, уктайт, анан тамакты аябай жакшы жасайт, бирок чырткыялык кармап калса, тамакты жылтып же деп койгон бир жолу Аяшым экөөбүзгө, билесизби, баягы борчту. Туура, эстедиң. Мен дагы. Мына ошентип калган жагдайларыбыз болот. Ошондуктан Назми анча деле жакшы кыз эмес. Өзү дос кызыңызды ушинтип бетине айтып койгон дагы жакшы. Бул чыныгы дос сени сүйдүрүп эмес, күйдүрүп айтат дейт Назми. Туурабы? Жакшы. Анан Талант мырзанын достунан сурай кетеличи. Бул үйдө кимиси жакшы, кимиси жаман болуп атат? Билбейм. Мен, например, экөөнү бөлүп бул жакшы, бул жаман дей албайм. Эмне дегенде жана буга чейин дагы айтып кетпедикпи? Экөө бири-бирине кууп келишкен семьялар, булардан только эле жолуккан сайын, жолубузду чакырсаң, же бир жерде отурсаң, жакшы гана нерселерди угасың, жана айтып кеткендей күлүп жайнап тарайсың да. Анан ошон үчүн булардын немесинде мындай жаман жактарын байкаган жокмун ушуга чейин. Ошон үчүн азыр эми бул жерде телевиденияда баланча жамандыгы бар, түкүнчө жамандыгы бар деп айта турган менде эчтеке да жок. Телевидениядан кийин айтасыз, телевиденияда баары мактайсыз. Мындай чыксаңар баары бир эки. Досторуңуздарды даярдап келгенсиздер го, Менин жаман жагым болгону бильярдтан постоянно утуп алам. Гарантия. Ал жаманга кирбейт. Жакшы жаман. Ал айла жок утуруп калып атам мен. Сенби? Мен сыйлап. Бирок эми эмки выигрыш менде болот. Потому что өткөндө параллельно эле эме чыкканбыз. Жок, пожалуйста, эфирде айтып кой, эмдиги жолдо утсаң келесиң, утпасаң. Анасы кандай? Биринчи раунд деп коеюнбу бул жерде? Анасы кандай баягы идеальный семья, жакшы адамдар, жаман деп кошуп кете турган эмем жок болуп турат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин оң тарабыңызда отурган баягы бул үй бүлөнүн, Чокоевдордун үй бүлөсүнүн аба ырайын жараткан кыз экен. Жаз болсо жаз, күз болсо күз, кыш болсо кыш кылчу, Кел таанышалы, атың ким? Алиман. Алиман. Алиман, келечекте ким болууну каалайсың? Апаңа окшоп ырчы болууну самайсыңбы? Ооба. Жагабы? Өзүң ырдап каласыңбы? Ооба. Бизге ырдап бербейсиңби? Үйдө баягы келген каражатты ким кармайт? Акчаны апаң кармайбы же атаң кармайбы? Экөө тең. Экөө теңби? Кимиси жакшы, атаңбы же апаңбы? Экөө тең. Экөө тең. Кимиси жакшы тамак бышырат? Мама. Мама. Алиман, рахмат. Сени ырдап берет экен десек, бизге ырдап бербей койдуң. Ырдап бирок даярданып тур, макулбу? Ырдап бересиңби? Жок. Же бийлеп бересиңби? Жок.
Рахмат. Кичеке бөбөгүбүз аябай баягы таланттуу экен. Камерадан дагы бир чети сүрдүнүп атса керек. Келиңиз, бул үйдүн дагы бир ажарлуу кызы менен таанышалы. Сиздин атыңыз ким? Альбина. Альбина. Канча жаштасыз? 11-ге чыгам. 11-ге чыгасыз. Альбина, айта кетсеңиз, келечекте ким болууну чечесиз? Прокурор. Прокурор? Ооба. Талант мырза, прокурордун кабинетине тыкылдатып эле кирип калат экенсиз да, буюрса. Мага чалып турасыңар да. Азыркы учурдан тартып эле, жакшы. Үй бүлөдө баягы чыгармачылыкка жакын эмессиңби, ырдабайсыңбы, бийлебейсиңби? Бийлечүмүн, бирок ырдабайм. Ырдабайсың, Кимиси жакшы, атаң жакшы же апаң жакшы? Экөө тең. Экөө тең. Үйдө кимиси көбүрөөк убакыт бөлөт? Назми айым баягы сахнада көбүрөөк жүрүп убакытты аз бөлүп калса керек силерге, Ооба. Сагынасың, сагынган учурлар болобу же ар дайым эле жаныңдабы? Болот, бирок мамам эрте келет, анан бизге көңүл бурат. Мамаңдын кайсыл жакшы тамагын сүйүп жейсиң? Чечевичный суп. Чечевичный супту кандай жасайт болду экен, Назми айым? Эмне өзгөчө рецепттер менен даярдайсыз? Булар түрк ашканасы жөнүндө айтып атат. Чечевичный суп деп өздөрү сурап калышат. Анан жанагы кызыл чечевицадан жасалат. Аябай оңой жасалат. Анан бул кичине баягы диетага дагы жакшы. Эт кошулбайт. Ооба, бүт витаминдери бар, белоктору бар. Анан лимонду кошуп сыгып берип коебуз аягында болду. Негизи өзү кайнайт дагы. Томатты майга кичине куруп алып туруп, кичине эле сорпого кошуп туруп, блендерден өткөрүп туруп эле, мята барго, мятаны атайын момундай эме сатылат, даяр. Ошондон жарым кашык кошуп коюп эле лимонду сыгып коебуз, болду, даяр тамак. Эң оңой тамак дебейсизби? Ооба, убакытты дагы көп талап кылбайт. Кожойке катары кышкыга кандай салаттарды даярдадыңыз? Негизи жылда жасачумун. Бул балдар, азыркы балдар бизде эмес. Биз Элмара билесиңби, мына байкем отурат, бардыгыбыз эле аябай көп жасалчу биз кичинекейибизде. Анан февраль, январда эле төнүп калчу да, бүт бардыгы, даярдыктардын барды. Бул балдар жешпейт биз жеген салаттарды. Вареньяны да жебейт. Анан жесе эле ушул бир кирешки, анан дагы бир нерсе, анан дагы бир майда чүйдөлөр, Ооба, анан компот жасачумун, ар дайым постоянно компот жасайм, кичине приправа жасайбыз. Апам дагы аябай жакшы жасайт приправаны, чогуу жасайбыз. Кээде жасалбай калсам апам өзү берип коет дегендей. Быйыл эч нерсе жасаган жокмун, чындап келгенде. Эч. Жалпылуу кылдыңызбы же быйыл? Жок, быйыл убактым болгон жок, чын айтканда. Жакшы, элдер пандемияда убактысы көп болуп атса, андан кийин сиздин такыр убактыңыз болгон эмес экен. Жок, пандемияда үйдөн нан жасап, кадимкидей баарыбыз, бирок анда эме жок болчу, керектүү азык-түлүктөр жок болчу, ооба. Пандемия бүдөр менен чуркап иштеп калдым. Анан такыр убакыт болбой калды, бирок тайнеси, анан байкемдин келинчеги, жеңем ушундай сонун баардыгыбызга кышкыга жетчү нерселер жасап берди, ошондуктан жасалбай калды. Берейин деген суроом, Назми айым, ар дайым сахна адамы катары өзүңүздү жоопкерчиликте алып жүрөсүз, баягы сулуу, татынакай, макияжыңыз менен, чачыңыз ар дайым ордунда, бардыгы десек да болот. Сулуулугуңуздун сыры эмнеде? Бул бактылуулук, албетте. Бактылуулук, анан жана ошондой эле ошол өзүң ички дүйнөңдө да, таарыныч, кек сактоо, ошонун баары картайтат. Көрө албастык картайтат, башканы жаман ойлоп атып эле картайып кетесиң да, өзүң жан дүйнөңдү картайтып, карартып саласың да, ошонун баардыгы бетке, көзгө чыгат да. Баягы элдин баарын жакшы көрө берсең, жаман адамдын дагы жаман эмес, ал дагы анда бирөө жакшы көрөт. Ал деле баягы жакшы бир мүнөздөрү бар да, ошо жакшы мүнөздөрүн көрө билиш керек да. Анан болду, ошол эле таарынычты алып салыш керек. Эң негизгиси жан дүйнөнүн абалы жакшы болуш керек. Эң туура ошонун баардыгы көзгө, ушул бетке баары чыгат экен. Сулуулук темасын улай эле бүгүнкү программабыздын өнөктөшү мына ушул кош келиңиздер долбоорунун Мерим Давлетованын косметологиялык борбору экендигин айтып кетпесек болбос. Биздин мына ушул азыркы учурдагы айымдар жана ошондой эле бир эле косметологияга мырзалар барбайт деген ойду
терс жакка бурсаңыздар болот. Анткени жүзүңүздөрдө маселе болсо, жүзүңүздөрдү өзгөртүүнү кааласаңыздар, албетте мыкты профессионал, өз ишин билген ишмерлерге тапшырыңыздар. Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору азыркы учурда канча жылдардан бери эмгектенип келе жатат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөдө албетте баягы талаш тартыш болот экен, кээде пикир келишпестик учурлар болот. Ошондой учурлар сиздердин үй бүлөңүздөрдө болсо керек. Кантип чечесиздер? Ким биринчи кадам таштайт? Албетте, негизи мен талантка караганда сабырдуумун деп айта алам. Негизи өзүмдү эч мактабайм, бирок бул жерден айтып кетиш керек. Талант болсо бат жазылат, бирок жинденсе аябай чоң бир мындай чарт чурт болот да. Өзүң карман Сразу ядерный бомбалар чыштап туруп кайры. Жарылып кетесизби? Жарылат да, бирок бат токтойт, анан 5 мүнөттөн кийин унутуп калат да, эмнеге жарылганын, эмне болгонун. Көңүл өзү тура чын жерден деле тура жакшы кандай деп коет. Жок, менин характерим түш көргөндөй эле да. Анан Түш көрүп атсаң бир бомба түшүп атса койгонуп кетсең жакшы жашоо болот. ошол. Анан кайра өзүн күнөөлүү сезип, жүрөгү ооруп баштайт да. Анан айтам, сен жинденгенде жок дегенде ичиңенде 5ке чейин санасаң жиндик өтүп кетет. Мен 5 мүнөткө чейин ит болгум келбейт да. Бомба тез жарылып турабы? Канча убакытта жарылат? Жок, жарылбайт оңой менен. Кээде ошо мындай басып кетип калабыз. Лучше Кийин ошентип калды. Чейин ажырап кеткен жакшы да. Өзүңчө телевизордун арбын өзүңчө таштап койсоң, аны успокойтесиң. Меники Жиниңгесе Жирновский менен Момбековдун передачаларын көрсөң көңүлүң ачылат. Меники тескеринче мен оңой менен жиним келбейт, бирок бир жинденгенде ядерный бомба эмес, последствиями болот да. Талант жазылса мен көпкө чейин жазыла албайм да, ал мойнума алам. Кантип жарашасыздар? Кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар? Ойлонобуз, негизи эмнеси жакшы, мен өз күнөөмдү билем, сезем, кийинчи ошол учурда мүмкүн өзүмдү туура деп эсептесем дагы, бирок ойлонуп көрүп кайра анан мен биринчи кылам, кадамды таштайм. Талант күнөөлүү болсо талант. Мындай көпкө чейин бир күн, может быть, мындай бир күн чыдайбыз. Максимум бир күн экен, Ооба, 3-4 күнгө чейин барбайт эч качан. Жакшы, анан баягы Назиме айым чыгармачыл инсан го. Фанаттары көп, жактырган мырзалар дагы көп. Анан сахнада ырдап атканда баягы кызганыч болот, жашоодо кызганыч болот. Сүйүү болгон жерде сөзсүз кызганыч болот деп коет го. Анан кызганычтын айынан да пикир келишпестик учурларга кабылгансыздарбы? Ошондой учурлар болгонбу? Эми ансыз жашоо болбойт го дейм. Бирок кызгалсаң кичине кызарасың, анан албар көрүүчүнү барып баса калбасаң же. Эмне кылам? Сиз баса калчудай эле турат экенсиз бирок. Күчүңдү аялдан чыгарасың, кайра бул шыгылып бири-бирибизди түшүнүшүп, эме калас башында ушундай болуп жүрдү, эми азыр эмне? Азыр Меники да Назиме дейсизби? Жакшы. Назиме айым, сиздечи кызганыч сезими барбы? Кызганыч сезиминен баягы пикир келишпестик учурлар болду беле? Жок, менде бир ошол жаңы турмуш курганда, ошол биринчи кызым төрөлгөнгө чейин кичине албетте болгон. Кызгангам. Анан бирок ишенем, мен талантка ишенем. Кызганбайм эч. Андай нерсе жок да, мен үйдө 6да үйдөмүн. 7де крайным случай. Болезненно кызганам. Графиктен ашпайт экенсиз да? Бильярдка барам. 8де келип калсаңыз эмне болот анда? Бильярдка барам. Бильярдка барып кийимдеримди боор кылып келем. Что доказ Күмөндөр акем айткандай турат. 8-9да келип калсаңыз эмне болот анда? Жок, анда эме видео звонок менен келем үйгө чейин. Тамаша ал жагынан андай жок. Канчада келесиң, кандай чалып сурап коюшу мүмкүн, каяктасың болду. Андай кот 2де келесиңби, чалып эзе бермей, андай бизде жок. Азыр биздин көрөрмандарыбыз көпчүлүгү баягы программабыз үй бүлөгө, үй бүлөлүк баалуулуктарга баягы сапар алгандыктан бойдоктор көрүп атса, мына ушундай идеалдуу үй бүлөнү, идеалдуулукка жакын үй бүлөнү курууда эң башкы нерсе кайсыл сапат деп ойлойсуздар? Эң жакын нерсе бири-бириңи сыйлоо, урматташ керек, анан түшүнүү керек да. Түшүнүш керек. Анан эң эле бул үй бүлөдө өзүмчүл болбош керек экен. Анан бул уруш талаштан да алыс болуш үчүн лучше эркек киши сыртка чыгып басып кетип калсаң же өзүңчө бир нерсени алаксып кетсең лучше экен да. Анан баягы эртишип алып урушуп деле көрсөң болот экен, бирок анын акыры жакшылыкка барбайт экен да. Ошон үчүн эки жагы бөлүнүп, сен орусча айтканда
ты туда пошел болуп эле жүргөн жакшы экен да. Анан жинин таркайт, эмең таркайт келет. Келсең кел чай иштейт, ушу менен ынтымак болот. Анан кубалашып эле ким анан тиги бул, анан телефонуң текшер андай. Телефон текшересизби? Эч кандай бизде жашабайт. Муну өзүнчө башында деле турат, чырың SMS келет, аны биздикин андай жок бизде. Турган жерде турат. Бардык сайып коет мен жаныма шакыратып. Мен акырын текшерип коем депсизби? Изучение бар менде. Эчке айтпайбы? Даже чалып аткандагы бир да телефонду алып көргөн эмесмин. Может, Элмара чалса алышы мүмкүн, Элмар азыр буякта кое турду. А так мындай. Ал жок ал. Алыстап кетебиз деп атпайсыздарбы? Баягы пикир келишпестик, баягы кичине соолук канчачы? Ошол учурда алыстап кеткенде кандай эме болуп? Алыстаганда міне эшиктен 100 метр басасың, кайра келесиң. Андан алыс кетпейбиз. Байланып калган турбайсызбы? 100 метрден ары кетпейт экенсиз. Баш байланып калган экен, жакшы. Айланып эле кайра ат казыгын табат болду эле. Алыста кете албайсың. Назима айым, сиздечи? Мына ушундай бизди көрүп жаткан жаштарга кайсыл сапатты баса белгилей кетет элеңиз? Тажрыйбаңыздан улам. Эң негизгиси бул, мен ойлойм, өзүмчүл болуш керек. Мен дегенди унутуш керек. Биз дегенге өтүш керек. Биздики чогуу бирге дегендичи, анан сыйлай билиш керек. Ар бир адамдын өзүнүн багы минустары болот, жакшы жактары болот. Ошолордун баардыгын билиш керек дагы. Минустарын көрмөксөнгө салыш керек. Идеалдуу адам жок, өзүң айтмакчысың. Идеалдуу адам болбойт. Ошонун баардыгына чыдаш керек. Ошонча сүйүүнүн баарын бөпөлөтүп турмуш кургандан кийин анга жеңил ойлук кылбаш керек. Жеңил ойлуулук бул жакшылыкка алып келбейт. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан жаштарга бир жакшы кеңешиңиздерди айта кетиңиздер. Ушул учурдан пайдаланып, же калуу тилеңиздер. Талант мырза, келиңиз. Ушундай позитивдүү болуп жүрүүнүн сыры эмне экенин бир сере айта кетиңизчи. Позитивдүү болуп жүрүүнүн сыры. Эми өзүң көңүлүн көтөрүшүң керек да, булар түшүрүп атса да. Анан баарына кей берсең, көп деле жашабай калып чыдайсың азыр. Эмне дейсем? Жаштарга жалпы ушу кааларыбыз ушу эмне, ынтымак болсун, бири-бирин түшүнүү керек да. Мен ойлойм, мына коронавирусда ким өз семьясын сактап калды, булар төөлүктө болот. Анан ушул пандемияда көптөр чыдабай ажырашуулар көп болду. Ажыраша көп болуп кетти дейт. Анан эми ошо ажырашкандар табышып алсын. Не дейбиз? Жакшылык болсун, бири-бирин түшүнүү керек бу жердечи. Бири-бирин оор басырыктуу болуш керек экен. Анан сыйлоо керек, бири-бирин угуш керек, бири сүйлөсө экинчиси унчукпай туруш керек. Эгер экөө тең эле сүйлөдүң, анда иштин бүткөнү ошол экен да. Анан бара-бара көнүп отурган, ушуга келдик, же буга мен баш ийдимби, же бул мага баш ийдиби түшүнбөй калдык, короче. Бири-бирибизге баш ийебиз. Борончу айткандай, 50 жаштан кийин хоп деп жашай беребиз да, досум, Жакшы ыкма экен. Жакшылык болсун эми, баарыңызга. Силер да келип кеткениңерге рахмат.
баарыбызына ушул бир туугандар, достор, жакшы сааныштар отурабыз. Сиздерге да рахмат. Ушу бизди чакырып ушул эми элге биздер мындай мактанып же жакшы үй бүлө жакшы жагыңызды же мунузду көрсөтөлү эми бизде болгон ушул. Анан керектүү суроолор болсо элдер айтсын, аны дагы жооп беребиз. Анан бизде көрүнбөгөн эчтеке жок, бүттүк открыт. Ачык айкын экен, э? Ачык айкын. Анан мынча таанышып, мынтип сүйүшүп деген жок. Как есть так. Биз унутуп деле калдык ооба. Ээрчип жүрүп эле кетип калганбыз анын. Секрет да жок. Кооздай да албайбыз. Болгону болгондой эле. Кооздосок окшошпойт да. Ошол. Чоң рахмат, Талант мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Үйдүн башы болуп жок деп койбостон программабызга келип бергениңиз үчүн. Назмия айым, сизден калуу тилектер болсун анда. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай сонун теле берүү ойлоп чыгыпсыздар. Ошо жаңы проект экен, иштиңиздерге ийгилик. Ар дайым ошо күлүп жайнап эң сонун шаңдуу шартман коноктор жайылып келе берсин. Куттуу болсун. Теле берүү кош келиңиздер. Жана сиздерге баарыңыздарга рахмат, алтындарым, ушул келип бергениңиздер үчүн эжеке рахмат чоң. Бар болуңуздар. Жаштар ден соолуктары чын болсун, бири-бирин түшүнө билсин. Сүйүү болсун ортодо ар дайым. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрманым, мына ушул соңку мүнөттөргө дагы келип жеттик. Биз ар дайым айтып келебиз, мына ушул жерге келген конокторубузга терең ыраазычылык билдирип, үйүбүздөн мына ушундай студиябыздан, куттуу студиябыздан куру чыкпаңыздар деп, программабыздын демөөрчүлөрүнөн атайын белек тартып койгонбуз. Ошол белекти сизге ыйгарайын. Үйдүн кожоекеси катары. Мына ушул Smart & Rich компаниясынан чайлардын жана кофелердин топтомун үйдүн кожоекеси катары Назмия айым сизге ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Оор, абайлаңыз. Smart & Rich компаниясы Кыргызстанда 2013 жылдан бери мына ушинтип кыргыз эли үчүн ден соолугуна кам көрүп келе жатат. Бир гана Кыргызстанда эмес, Казакстанда, Европада, башка мамлекеттерде бар. Анан албетте Талант мырзанын маанайы түшүп баратканда эле Smart & Rich компаниясынан чай куюп берип койсоңуз маанайы көтөрүлө калат. Бул сизге Smart & Rich чайын ичип жашарып, сулуу болуп, андан тышкары биздин кезектеги демөөрчү Мерим Давлетовадан сизге сертификат ыйгаралы деп турабыз. Кыргызстандагы эң чоң косметологиялык борбор, бетиңиздеги маселе болсо, албетте мына ушул сертификат менен барсаңыз сизге жардам берет. Эми албетте жаш болууну ар дайым каалайт эмеспизби? Толуктап туруңуз, бул сертификат эми сиздики. Талант мырза, сиз дагы барсаңыз болот. Негизи косметологияга бир гана айымдар эмес, мырзалар дагы. Назмия айымга берилгенден кийин сиздики дагы деп айтсак болот. Анда эмесе Мерим Давлетовага чоң рахмат айтабыз. Бир гана Кыргызстанда эмес, Европада, Азияда дагы өзүнүн кыйындыгын көрсөтүп келе жатат. Чоң рахмат. Белеңиз кут болсун. Ардактуу көрөрманым, мамлекеттин ичиндеги кичи мамлекеттин ичинде ар дайым тынччылык болсун, сүйүү орносун, ар дайым түшүнүктүү мамиле менен Кыргызстаныбызда үй бүлөлөр көп болсун. Анткени кичинекей Кыргызстаныбыз 6 миллиондон 16, 26, 36 миллионго көбөйө берсин. Бүгүнкү программабыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Кош келиңиздер долбоору болду. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Элибизде тынччылык болсун, элибиздин ичиндеги үй бүлөлөрүбүздө тынччылык болсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында калыңыздар. Көрүшкөнчө.